Эзилтеден бери эле ар бир кыргыз үй бүлөсүнүн дасторконунда боорсук болгон. Ал көбүнчө конок күткөндө, салтанаттуу жакшылыктарда, анан аза күткөн жамандыктарда да сөзсүз жасалат. Улуттук улуу тамагыбыздын бири болгон боорсуктун формасы да ар кыл. Ал көбүнчө 4 бурчтук же ромбик түрүндө жасалып бышырылат. Бирок көпчүлүгүбүз ушул күнгө чейин эмне үчүн ромбик же 4 бурчтук болуп жасаларына көңүл бурбайбыз деле. Анткени анын маанисин билбейбиз. Муну энелер жасаган улуттук буюмдардын философиялык маңызын изилдеген окумуштуулар да өкүнүү менен белгилешет. Энелерибиз колунан жасалган мына жерде туруп аткан оймо сайма кийимдердин баардыгы тең ошол эне колунан жаралып атканда ал жөн эле көркөм болуш үчүн жасап койгон эмес. Анын 4 бурчтуу болобу, 3 бурчтуу болобу, ромбик болобу, тегерек болобу, айлана болобу, ушунун баардыгынын тең өзүнүн философиялык негизи бар. Мына бир эле мисал, биз бүгүнкү күндө биздин жеп аткан боорсогубуздун формасынын мааниси эмне экенин биздин энелер унутуп калды. Биздин энелерибиз билбейт экен. Мына мен этнографмын, Кыргызстандын 7 тубанын ар бир айылды кыдырып чыккан адаммын, тарых илимдери кандидаты профессорлук наамга ээ болдум. Бирок мен ушул жерден Кыргызстандын чегинен тапкан жокмун. 80-ге 90-га чыккан апа, болсок эмне үчүн 4 бурчтуу жасалат? Эмне үчүн ромбик жасалат? Десем, эч бир энеге айта албаган жок. Окумуштуунун айткандары анык экенине көчөдөгү сурамжылоо аркылуу алган жоопторубуз күбө болду. Чындап эле калктын дээрлик көпчүлүгү эмне үчүн боорсук, ромбик же 4 бурчтуу болуп жасалаарын билишпейт экен. Билбейт экенмин дейм аны. Өзүңүз кайсыл түрүн жасайсыз? Мен мындай 3 бурчтугунда жасайм, анан 4 шарчысында жасайм. Аны ошону эмне үчүн андай болгонун билбейт экенмин. Билбейт экенмин аны. Өзүңүз кайсыл түрүн жасайсыз? Мен борсокту обычный эле жасайбыз. Ромбик кылып жасайсызбы же 4 бурчтук? 4 бурчтук кылып. Борсоктун формасы боюнча жасалуу маанисин билесизби? Эмне үчүн 4 бурчтук, эмне үчүн? Билбейм. Жок, ошону билбейт экенмин. Өзүңүз кайсыл түрүн жасайсыз? Мен 4 бурчтук түрүн жасайм. Эмне үчүн андай жасайсыз билбейсиз? Эми дасторконго мындай жакшы көрүнөт деп, бирок илгери 3 бурчтук түрүндө жасашчу да. 4 бурчтукту баардыгы эле эл журт тойго карата жасалган. Өзүңүз кайсыл түрүн жасайсыз же? Мен көбүнчө кээде ушу састым болуп калганда, анамна болгондо 3 бурчтукту батыраак кыла коем. Анан үйдө 4 бурчтугун эле жасаймын. Рахмат, Кыргыздын каада салтын кошуп атканыңыздарга аябай сүйүнөм. Сурамжылоого катышкан көпчүлүк боорсуктун кандай формасын, кайсы учурда бышыруу керек экенин билишпегени менен, азыр айрым коомдук тамак аш жайларында улуттук нан азыктарынын бири болгон ып-ысык боорсукту бышырып, кардарларга сунуштап жатканын жактырышат. Кээ бир ресторандарда, кафелерде жакшы кылып койгон ып-ысык боорсукту кое коет да. Бул каада салттын абдан жакшысы деп эсептелинет. Ооба, нандын баары эле жакшы, бирок Кыргыздын ошо боорсогун коюп койгону адамдардын көңүлүн ачып, сый кылып атканы, той кылып атканын билдирип, жыт чыгарып атканы бул жакшы болуп эсептелинет. Боорсуктун ар түрдүү формада жасаларына кыргыздардан жооп таппаган илимпоз анын жандырмагын Кытай кыргыздарынан угуп келген. Анан мен Кытай кыргыздарына барсам, ошол жерде атын айтып коюш керек, атын атаса куту сүйнөт дейт. Кален аксакал бар экен, 90га жакындап калган экен. Өмүр бою мугалим болуп калган экен. Мына чоң кыргыздар деди. Алатолук кыргыздар, силер боорсуктун да маанисин унутуп калыпсыңар деп. Уялдым. Айтыңыз эми ата десем айтты. Балам дейт. Боорсок эки учурда гана жасалат. Туурабы? Жамандыкка, жакшылыкка. Жөнөкөй учурда боорсок негизи келип жасалса, көпчүлүк жашабайт муну. Муну аясакты жасайт, эркек жасалат. Жамандыкта 4 бурчтуу чарчы кылып жасалат. Чарчы эмне үчүн жүрөт экен? Өлүм токтосун деген тилек экен. Өлүм токтосун деген. Ошол кандай нерсе болбосун, жамандыктар келбесин, кайталанбасын деген. Себеп дегенде 4 тарабын кылып атпайбы? 4 жамандык нерсени түшүндүрөт экен да. Ошон үчүн оймо чиймелерде, сайгаларда мондай 4 бурчтук кездешпейт. Муну кыя кесет, экинчи жакшылыкта кыя кесет экен. Анан мен келип алып изилдедим. Бул неге десем өзү түшүндүрө алган жок. Көрсө, бул 4 бурчтук ромбик деген, мына 3 бурчтук жогору карап турган нерсе, 3 бурчтук бул аталык башталыш экен. Аталык башталыш. Ылдый карап турган энелик башталыш. Түшүнүп атасыздар да?
ата менен эненин белгиси. Экөөнү кошкондо көй деген түшүндүрөт. Тагыраак башкача айтканда, эмне ушундай тойлор көп болсун деп ошол энебиз бизге борсок ырымдар жасаган экен да. Элибиздеги каада салтты, үрп адаттарды жакшы билүү, аны жаштарга туура өткөрүп берүү, өзгөчө энелердин милдети экенин баса белгилеген Илимпоз, улуттук баалуулуктарды толук жана мыкты билген инсан гана нарк населге ээ болорун кошумчалады. Мына ушул үрп адат, ырым-жырымдардын баардыгын өзүнүн боюна сиңирип келген адам гана нарктуу болот. Нарк насил деп коет белүү? Улуулардын айтуусу боюнча эненин сүтү менен келип, атанын каны менен өткөн эрежелерди унутуп, эч кандай ийгиликке жете албастыгыбыз айдан ачык. Ошон үчүн калкыбыздын нарктуу салтын, үрп адаттарын билүү, алар тууралуу окуу үйрөнүү абзел. Калия Карыбекова, Үсүн Камчиев, Нурай Муратова, Кутман таң программасына.